12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп, Борбор калаанын 10 көчөсүнүн кесилишине орнотулган жабдуулар эреже бузгандарды каттоого ала баштайт. Бул тууралуу маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Камералар Бишкектеги көчөлөрдүн 10 кесилишине жана аймактардагы 17 жерге коюлду. Алар эреже бузуунун 7 түрүн каттоого алат. Кызыл жарыктан өтүп кеткендерди, каршы тилкеге чыккандарды, тротуарга, веложолго, газонго жана киши баса турчу жолго чыгып кеткендерди, жол чырактын алдындагы токтоочу сызыктан өтүп кеткендерди, киши өтүүчү чийинге токтоп алгандарды, ылдамдыкты жогорулаткандарды, аялдамага жана машина токтотуучу жайдагы тартипти бузгандарды, жол эрежесин бузгандарды каттоого ала турчу камералар жолдун жээгине орнотулду. Кыргызстанда 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору ишке киргизилет. Негизги максат адам өмүрүн алган жол кырсыктарын 0%га түшүрүү. Экинчи максат жол кырсыктарын 50-70%га чейин азайтуу. Автотранспорт айдоочулары үчүн Егов Чекиткежи дарегиндеги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталында айыптарды текшерүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн ЖКБ айыптарды текшерүү бөлүмүнө кирүү керек. Андан соң суроо талапты жазуу керек. Транспорттук каражат кимге таризделген болсо, ошол жарандын пин-кодун же юридикалык жактын ИНН, ошондой эле автоунаанын мамлекеттик каттоо номерин киргизесиз. ЖКБ катталган болсо, ал тууралуу толук маалымат берилет жана фото сүрөтү көрсөтүлөт. Төлөө коду көрсөтүлгөн токтомдун көчүрмөсүн көчүрүп алуу керек. Жол эрежесин сактоо — өмүрдүн мыйзамы. Несоблюдение водителем транспортного средства требований пешеходных переходов. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. Превышение установленной скорости. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. Движение транспортного средства по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. Выезд на встречную полосу движения. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. Несоблюдение водителем транспортного средства требований остановки и стоянки. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Согласно Кодексу о нарушениях Кыргызской Республики, за это нарушение предусмотрен штраф. После обработки фото и видеоданных о совершенном правонарушении, уполномоченный орган отправляет постановление о наложении штрафа собственнику автотранспортного средства.